Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Аябай тез ушу мурунку жаңылыкты, мурунку видеону алмаштырганга ушундай аргасыз болдум. Анткени кечээ 11 мартта, жалган Куран айынын 11-inde 25-жылдын ушул сүйлөшүүлөр Джиддада өттү. Джиддада Украина тарап жана Америка Штаттар тарабы катышты. Ошо Америка тараптан Рубио, Уитков дегендер катышты. Саясатчылар жана ошо расмий Америка Штаттарынын өкүлдөрү. Украина тараптан Ермак катышты. Президент Зеленский да барды, бирок ал деген түзмө-түз сүйлөшүүлөргө катышкан жок, бирок ошо жанында болуп турду. Анан ошол сүйлөшүүлөр башталгандын астында Орусия 267 эми бул расмий булактар боюнча так балким такталат. Кийин ошо дрон менен сокту. Дрон жана баллистикалык ракеталар менен Украинаны. Украина болсо жооп катары 500 дрон менен сокту. Москвага чейин 70 дронду жеткирди. Ошо Орусиянын территориясы аябай чоң болгондуктан ага канча миллиарддаган акча кетирсең дагы ПВО менен баарын жаба албайсың да. Анан ошон үчүн ошону пайдаланып, колдонуп, украиндиктер америкалык спутниксиздер эле ушу Илон Масктын баягы Starlink'siz эле өзүбүз эле атака кыла алабыз дегенди көрсөтүштү да. Украиндиктерде Европанын ошо спутник байланышы болду. Европанын спутник байланышынын жардамы менен ошо 500 дронду киргизе алды. Канча бир даанасы ошо Кавказга атака кылды. Көбүнчөсү ошо баягы Орусиянын Москва четтерине сокту да. Москва четтерине сокуп кээ бир баягы жарандык объекттерге тийди. Орусиялык каналдар айтты, ошо Соловьев айтты, 500 дрон учуп келди. Анан алар деген эме ушул тынч жарандык үйлөрдү, парковкаларды атакалашты деп. Украиндиктер ылдап мындай айтышты, силер деген эмнеге анда ошо ПВО менен урдуңар дрондорду, ПВО менен өзүңөр деле айтып атпайсыңар, Украинага дайыма ошо элди өлтүрүп келаткан дрондор соксо, силер эмнеге биздин дрондорду согосуңар, сокпосоңар так эле аскердик объекттерге тиймек деп айтасыңар. Так ушундай эле жооп кайтарышты. Анан бул бири-бирин сокку эмнеге болду да? Бул бири-бирин сокку негизи сүйлөшүүлөрдө өз күчтөрүн көрсөтүүгө ушундай арналды. Анан ал соккулардын аркасынан дагы Орусия бүт ушу согуша турган аябай мыкты отряддардын баарын Курск областына жыйнады дагы. Курсктан ушу басымды күчөттү. Курсктан алдыга жылуулар болду. Бирок бүткүл фронт боюнча негизи башка жылуулар болгон жок да бир күнүн ичинде. Ушундай кызыктуу нерсе. Орусия телеканалдарынан да тынчтык жөнүндө сүйлөшө башташты. Ушу баягы согуш бизге кереги жок, экономикабыз урайт дагы баягы уланса деп Орусиянын ошо саясаттануучулары, серепчилери айта баштады. Биз деген ушул согушту бекер баштадык. Украина чын эле аябай куу жана күчтүү жоо. Биз ошол жоону бекер тургуздук. Европаны бекер бириктирдик. Европа эми биригип өзүнүн аскердик күчтөрүн көтөргөнгө аябай көп салым кошо баштады деп айтышты серепчилер, Орусиянын серепчилери. Орусиянын серепчилери ушул согушту токтотуш керек деген сөздөрдү айта баштады да. Ошо баары ушу кечээ күнү болуп атат. Анан албетте баягы Джиддада сүйлөшүүлөр болуп өткөндөн кийин Украина менен АКШда ошо Рубио, Уитков келип пресс-конференция беришти. Пресс-конференцияда Украина биринчиден макулдугун тынчтык кылууга макулдугун берди дейт. 30 күн сууда да, абада да, жерде да эч кандай атышуулар болбойт. Украина толугу менен аны карманганга даяр. Керек болсо бир жактуу баштайт деп айтты Уитков, ушул пресс-конференция берди. Экинчиден баягы Украина өзүнүн серек кездешүүчү металлдарды Америка Штаттарына берди деп сураса, негизи ушул жерден сүйлөшүүлөр кандай ийгиликке жетишти деп айтты. Түшүнсө болот, ушул келишим 3 жолу өзгөрдү. Акыркы жолу өзгөргөндө ошол жарыяланганда. Ал келишим боюнча Украина ошол гендерди иштеткенде Американын көзөмөлүнүн астындагы фондко акчасын берет. Ошол акчадан анан америкалык компаниялар Украинаны курууга кетирет да ал акчаны. Ошондой эксклюзивдүү контракт Америкага гана ушундай чоң ушундай кеңейтилген укуктарды берет. Калган деле өлкөлөр катыша алат, евро биримдик, бирок алар Америка Штаттарынын ошол фондунун шарттарынын астында иштеш керек болот да. Эми бардык эле экономисттер дүйнө жүзүндө айтышты, геологдор айтышты, Украинада анча серик кездешүүчү металл жок деп, бирок кантсе да ошондой кадамга барышты да.
Дагы ушу Украина негизи шарттарын койду. Орусия ошо бүт Украинадан барымтага алынган жана Орусиянын ичине киргизилген аскер күч менен ушундай айдалып кеткен кичи өспүрүмдөрдү, наристелер, өспүрүмдөрдү, балдарды кайтарыш керек деди да. Ошо боюнча да эл аралык сот бар, билесиңер, ал сот боюнча ошо эл аралык трибунал мисалы үчүн Путинге ошо арест, Рим статут карманган өлкөлөргө, биздин өлкө анын ичинде ошо Путинди кармап баягы Гаагага жеткиргенге ушундай буйрутма берген да. Ошол буйрутма боюнча дагы ошол балдарды Украинадан чыгарып кетүү боюнча ушул негизи себеп да. Бирок унутпаш керек, ошол эле мисалы үчүн эл аралык сот Беньямин Нетаньяхуну кармап туруп ага сотко, Гаагага алып келип соттогонго ушундай эле өкүм чыгарган, бирок анысы аткарылбай атат. Беньямин Нетаньяху Рим статут өлкөлөрүнө эң эркин барып келип атат да, ошо Израилдин башчысы. Албетте дагы ушул Украина тарап негизи ошо бүт шарттарын карманганга макулдугун берди. Америка Кош Штаттары ошол эле маалда айтты. Так азыр дейт, ушул келишимдерге кол коюлгандан кийин дейт, эми биз Украинага мурун берип турган спутник баягы коштоолорун жана Starlink эми баягы Илон Маск өзү тартып атат. Польшанын тышкы иштер министрлиги Starlinkке айтса 50 миллион төлөп атабыз, сен башка поставщикке алмаштырып атсың. Илон Маск өзүнүн Twitтерине жазып коюптур. Сен майда адам дейт, менден кичүү адам, жок ондай эчтекеге тете эмес жок адам. Мен сага силер биринчиден эч кандай бизге алмаштыруу таба албайсыңар дейт. Экинчиден сен төлөгөн акча анчалык чоң акча эмес деп айтты. Ушундай жооп бериптир. Ошон үчүн Илон Масктын өзүнүн иши болсо керек. Илон Маск баса ушунун аркасынан аябай көп акча жоготту. Анын компанияларын DDoS атака кылып, Twitter'ды X'ти 2-3 күндөн бери ушу иштөөсүн аябай мындай жай кылып атат. Украиндик хакерлер, экинчи четинен дагы ушу украин хакерлер бүт Украинды колдогондор ошо Тесланы албайбыз, Тесла начар деп Теслага бойкот кылышты. Ошонун аркасынан Илон Маск 29 миллиард доллардан 800 миллиард долларга чейин келечектеги акцияларды жоготту деп эсептелинип жатат. Илон Масктан ушул интервью сурашты, эмне дейсиңер десе, ошо 29 миллиардтай жоготтуңар, эмне дейсиңер, эми баягы такталып атат да, азыр акцияларда кескин ошо көрсөткүчтөр өсүп атат. Айтып атат да, мен деген мен үчүн бул аябай чоң сабак болду дейт да. Экинчи ирет болсо ошо Трамп да ошо Илон Маскты колдомуш болуп, ошо мен Тесланы алам, Тесла менен эле айдайм деп ушундай өзүнүн баягы аны колдогонго аракет кылды. Албетте бирок башка спутник системалары, Америка Кош Штаттарынын аскердик спутник системалары кайра жандандырылды, украиндиктерге жардам бериле баштады жана ошо азыртан баштап ошо Украина койгондон кийин келишимге бүт токтотулган аскердик жардамдар мурунку Байдендики калдыктар калган, бирок эң негизгиси жаңылары ошо Трамп өзү мындай сунуш кылган президенттикке отурганда ошол жардамдар кайра улана берет деп айтты да. Ошондуктан Украина кайра өзүнө ошо аскердик жардамды, аскердик камсыздоону ала баштайт деп айтылды бүгүнтөн баштап. Ошону менен бирге ошо 12 мартта Жалаң Курандын 25-жылдын 12-синде ошо кабардын аркасынан Орусия дагы баллистикалык ракеталар менен ошо Украинага сокку кылды. Аркасынан дагы чоң ушундай кошундарды Курскка жиберди. Курскта азыр аябай чоң атака болуп атат. Курскта ошо украиндиктерди казанга, котелго алганга аракеттер аябай күчөдү да ошонун аркасы менен. Жакында Уитков ушо Орусиянын өкүлчүлүгү менен жолугуп алар менен сүйлөшүүлөрдү өткөзөт. Жиддадан сүйлөшүүлөр ушундай өттү. Эми Орусия менен боло турган сүйлөшүүлөр кандай болор экен? Бирок Америка Кош Штаттары президенти айтты жана ошол өкүлчүлүктөр айтты. Бүгүнкү күнү Украина өз тарабынан тынчтыкты каалаганын толук көрсөттү дейт. Эми мындан кийин топ дейт, футболдогудай эле пас Орусияда дейт. Эми мындан ары согуш уланса, бул бир гана Орусиянын күнөөсү болот деп жарыялашты да. Жыйынтык ошондой тынчтык боло турган болду го дейм. Анткени бул деген баягы Орусиянын каналдарын карадым, кескин Орусиянын каналдарында көп эле айтышты, серепчилер тынчтыкты жасаш керек депчи. Ошон үчүн балким тынчтык орнотулат. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Ушу QR код аркылуу бизнес пландоо базалык курска катталсаңыздар болот. Дагы бул QR код аркылуу каналды колдоп койсоңуздар болот. Пикириңерди, комментарийлерди
жазгыла ошо видео астында. Бул тынчтык ичинде орнойбу? Орусия эми өзү макул болобу, ынанабы ал тынчтыкка? Украина өзүнүн Орусия басып алган территорияларды албоого милдеттеме бергендей болуп атат. Каякта турса Орусиянын аскери ошол жерден кала берсин дегендей болуп атат. Айла жок, эмесе жөн эле күндөн күнгө миңдеген адамдар өлүп атат эки тараптан тең. Кандай эме болот? Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.